Таннет деген фирмадан туугандар перес 2 пакет помидор алып келдик. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандарым, танышсыздарбы? Пакхаус деген эмне? Пакхаус деген имарат. Ал имараттын ичинде помещение, ичинде алма болобу, помидор болобу, не баягындай жашылча жемиштер болсо, же болбосо өсүмдүктөр болсо, ошолорду упаковка кылып, же болбосо неме кыласыздар, сортировка кыласыздар да. Жылуу ичи болсо кээ жерлерде суук болуп калышы мүмкүн, жылуу кийинесиздер, бирок үстүңүздөргө жамгыр тийбейт деген сөз. Шарттары тамак аш жей турган болсоңуздар, ал жерде шарттарда түзүп койгон, кайнак суу коюп койгон, столдорду койгон дегендей. Талаада биз иштеп жүргөндө, талаада жамгыр үстүбүзгө жааса дагы тамак жеш керек болуп калат, шамал болуп калат. Ушундай учурларда биз ушундай шарттарда иштеп жүрдүк да. Жамгыр тиет иштеп жүргөндө дегендей. Анан талаанын жумушу оорураак болот. Пакхаустуку бутуңуз бир жума башында кыйын болбосо, кийинчерээк көнүшүп кетесиз. Болушунча пакхауска өткөнгө аракет кылыңыздар. Бул жака келгенде тандоо болсо, ушул фирманын пакхаусуна өссөк болобу деп аракет кылып өтүп кетиңиздер. Кыргызстанда дагы ушул набордон өссөңүздөр, ал жакта да өздөрү сунуштап жөнөтүп калышат, пакхауска барасың депчи. Ошол туугандар. Набор боюнча айтайын дегеним, набор туугандар азыр башталды элек. Сайттар иштеп атат, бирок ал жерлерде жарыя болду элек да. Эгер бизге жарыя болсо, биз билсек, өзүбүздүн сторисибизди көрүп туруңуздар, ал жака биз бөлүшөбүз. Мына анкетаны толтуруңуздар, мына башталды депчи. Ага чейин башталды элек, январга чейин болушу керек негизи. 3 айдан кийин мына жазга чейин, жазда кете турган набордуку кышка чейин болот да. Ошого чейин сабыр кылып туруңуздар. Ошол тынч болуңуздар. Англияга барам дегендерге пакхауска бар деп ушул видеону жөнөтүп койсоңуздар да болот. Ассаламу алейкум.